Таштандыгы ташталган ымыркай чарчап калды. 2025 жылдын 28 январында саат 7:30 чамасында Бишкек шаарында 7 класстын окуучулары мектепке бара жатып таштандыдан жаңы төрөлгөн ымыркайды таап алышкан. Наристердин оозуна чүпүрөк тыгылып, баштыкка оролуп ташталганын көргөн өспүрүмдөр дароо тиешелүү органдарга жана тез жардам кызматына кабар беришкен. Дарыгерлер ымыркайды ооруканага жеткирип, медициналык көзөмөлгө алышкан. Бирок тилекке каршы ал эртең менен чарчап калган. Ушулар жана башка кабарлар видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. 3 класстар дароо 5 класс болот. Быйыл кайсыл класстын окуучулары секирик жасайт. Билим берүү министрлиги быйыл 2019 жылы төрөлгөндөр 1 класска, 2018 жылы төрөлгөндөр 2 класска отурарын айтты. Мектепке чейинки билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Нурзида Касымова 480 сааттык Наристе программасы менен азыр окуп жаткандар жана бала бакчаларда даярдоо тайпасындагы 6 жаштагы балдар 2025-2026 окуу жылында 2 класска кабыл алынарын билдирди. Ал эми даярдоодон өтпөгөн бала бакчадагы жогорку тайпадагы азыр 5-6 жаштагы балдар 2025-2026 окуу жылында 1 класска барышат, деди ал министрлик өткөргөн түз эфирде. Мектептен тышкары жана кошумча билим берүү башкармалыгынын баш адиси Фариза Солтогулова күздө 2019 жылы төрөлгөндөр 1 класска, 2018 жылы төрөлгөн балдар 2 класска өтөрүн кошумчалады. Андан тышкары 3 класстын балдары 2015 жылы төрөлгөндөр секирик жасап 5 класска отурса, 6 класстын балдары 2012 жылы төрөлгөндөр 8 класска өткөрүлөт, деди ал. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Караш керек дем азык түлүк кара картошка 65 сом, тарыхта болгон эмес. Ошто картошканын баасы 65 сомго чыкты. Көкөлөгөн ба карапайым калктын капчыгын кагууда. Ош шаарында картошканын баасы 15 сомго кымбаттады. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы азырынча баанын өсүшүнө чектөө коюу боюнча буйрук жоктугун билдирди. Алган пенсиябыз 6.000-7.000 болсо, эмнеге жетет? 6.000. Эт алабызбы? Картошкабызга 65-ке чыгып кетти. Кыйынчылык болуп атат. Баягы акча ас алгандарга аябай кыйынчылык болуп атат. Мынакей азыр бирдек жок дегенде 30 сом айырма болуп кетип атат да, группага караганда. Азыр эч нерсеге жетпейт. Ак майлар болсо 600, 700, 800 болот. Картошканын 70 болуп атат. Пиязың 40 болуп атса, сабыздын 40 болуп атса, эмнеге жетет? Күрүчүң 100дөн ашык болуп атса, 150, 100, 200 болуп атса, 250 болуп атса, эмнеге жетет? Эми эптеп тиричилик кылып атабыз эми. Бет капчан адам 16 жаштагы жетим балага жардам берди. 16 жаштагы Станислав 4 күн мурун үйүндө өрт чыгып, үй бүлөсүнөн ажырап калганын айтты. Анын оор тагдыры тууралуу маалымат тарагандан кийин жүзүн жашырган белгисиз адам ага жардам көрсөттү. Твою боль невозможно представить, через что ты проходишь. Но ты не один, мы можем вместе пройти через это. Тебе больше не придется беспокоиться о затратах на образование. Также ты получишь лечение, также ты стал обладателем квартиры. Плюс быть. Дики Арман түрмөдө өзүнө кол салды. Казакстандагы башаламандыктарды уюштурган деп 20 жылга эркинен ажыратылган Арман Жумагелдиев түрмөдө колун кесүүгө аракет кылды. Бул тууралуу казак басылмалар жазышты.
Казакстандын жаза аткаруу комитети бул маалыматты тастыктаган. Комитеттики Арман жеңил жаракат алганын билдирген. Бул соттолуучу өзүнө жеңил жаракат келтирген. Ага дароо медициналык жардам көрсөтүлдү жана ден соолугу канааттанырарлык. Соттолуучу мекеменин психологдору тарабынан атайын көзөмөлгө алынып, профилактикалык иштер жүргүзүлүүдө деп билдирген Казакстандын ички иштер министрлигинин жаза аткаруу кызматы. Бул окуя боюнча кызматтык иликтөө дайындалды. Эске салсак, 27 январда Казакстанда сот 2022 жылдагы кандуу январ окуялары боюнча Арман Жумагелдиевди кылмыштуу топ түзүп, аны жетектеген, башаламандык уюштурган, адам уурдаган деген айыптар менен 20 жылга кескен.